Билбейм, иштетишпейт го сизди бул кетиште. Аз иштесеңиз дагы саз иштедиңиз. Башкалар 30 жылда жасабаган ишти 9 айда кара күчкө, өжөрлүккө салып жасадыңыз. Бир колуңуз менен чыр баштар менен кармашсаңыз, экинчи колуңуз ар дайым иште болду. Эртең бүрсүүнү чоң шайтан оюндар башталат деген имиш бар. Туруштук бере алар бекенсиз, же тегереңиздеги саткындардын жеми болор бекенсиз. Иши кылып көзү көрүлөр көрбөсө койсун, жеке мен көрдүм аракетиңизди, мекенге болгон сүйүүңүздү, элге төккөн мээримиңизди, келечекке болгон камкордугуңузду мен көрдүм жана ыраазымын. Жаман айтпай, жакшы жок бир бале болуп кетсе деген жаман ой каптап турат. Жөн жерден эле обу жок чырылдамай адатым жок. Аз да болсо бир нерсени сезип тургансыйм. Сизди коргой албай калсак, акмактарга кошулуп акмактанган элиңизди кечириңиз. Бактыгүл Иманбек кызы. Эми жер басып алууну токтоткула. Президент элге кайрылды. 1 апрелге чейин Кыргызстан боюнча 25 000 гектар жерди трансформациялоо иштери аягына чыгарылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жыйналышында катышып жатып билдирди. Анын айтымында Чүй жана Ош облустарындагы айыл чарба жерлеринде 10 000ден ашык үй курулуп, көп жылдан бери жерлерди трансформациялоо маселеси чечилбей келген. Жапаров саясий эрк көрсөтүлүп, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынып, үй жайсыз калуу алдында турган 10 000деген адамдын маселеси чечилип жатканын белгиледи. Бишкек шаарынын ТЭЦ-2 аймагына бир эмес 2 жолу бардым. Бул аймакта жашагандардын үй боюнча документтери чечүү үчүн 47,7 гектар жер тилкесин трансформациялап бердик. Алар кызыл китебин, үйлөрүнүн техникалык китепчесин алып жатышат. Азыр 798 үйдүн 119у даяр болду. 69у документтерин колуна алды. 550 участокта изилдөө иштери жүрдү. 5 мобилдүү топ иштеп жатат. Буюрса 1 апрелге чейин Кыргызстан боюнча 25 000 гектар жерди трансформациялоо иштери аягына чыгарылат, деди президент. Ал элдин баары жашап жаткан үйлөрүнө мыйзамдуу ээ боло турганын айтып, элди жер басып алууну токтотууга чакырды. Эми жер басып алганды ушуну менен токтотолу. Мындан ары жакшынакай айдоо жерлерди айдоо аянты боюнча сактап калалы. Жалпы элди ушуга чакырам, деди Жапаров. Ал бюджет жакшы болуп турса, социалдык турак жай маселеси чечилерин убадалаган. Белгилей кетсек, учурда өкмөттө президенттин төрагалыгы астында жыйналыш өтүп жатат. Анда министрлер кабинети 2021 жылы аткарган иши боюнча отчет берип жатат. Булак Спутник Чекиткейжи. Баткен облусундагы Исфана шаары Разаковде өзгөртүлдү. Быйыл белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгынын урматына Исфана шаарын Разаков шаары деп атоо боюнча чечим кабыл алынды. Бул тууралуу Садыр Жапаров бүгүн министрлер кабинетинин жыйналышында билдирди. Президент жыйналыштын жүрүшүндө 2020 жылдын 5 октябрына тартып аткарылган иштер жөнүндө отчет берип жатып, быйылкы жылдагы иштердин ичинен Баткен окуялары боюнча пикирин айтты. Анын айтымында чектеш өлкөлөр менен мамлекеттик чек аранын юридикалык тариздөөнүн аяктабагандыгы, айрым участкалар боюнча сүйлөшүү процессиндеги татаалдыктар, Кыргызстанга стратегиялык транспорттук инфраструктуранын коңшу өлкөлөрдүн аймактары аркылуу өтүшү республиканын аймактык бүтүндүгүнө тикелей коркунуч болууда. Булак Марал ФМ Чекиткейжи. Жапаров тышкы карыздан 7 жыл ичинде 3,9 миллиард доллардан кутулушубуз керек. Кыргызстан мамлекеттик карызды төлөөнүн эң жогорку чегине жетип калды. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров өткөрүп жаткан жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында ушул тапта Кыргызстандын карызынын көлөмү 4,7 миллиард долларга жетти. 2023-2030 жылдары эң чоң суммадагы карыздарды төлөй баштайбыз. Тагыраагы 7 жыл ичинде 3,9 миллиард доллардан кутулушубуз зарыл. Анын 50%-нын ашыгы коңшу Кытайдын экспорттук-импорттук банкынын алдындагы бересебиз. Айла жок, баарын төлөп беребиз, деди Жапаров. Булак Назарньюз Чекиторг. Садыр Жапаров бир сом акча коротпой Эрулан Кокулов өттү. Бир мандаттуу округтан акчасы жок акын Мирлан Самыйкожо өттү.
Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда министрлер кабинетинин жыйналышы өтүп жатат. Анда президент сөз сүйлөдү. Бул шайлоо бардыгына чоң сабак болду. Шайлоо маданияты мындан ары бизде өсөт. Шайлоодо кимдер өтөрүн көрдүк. Бир сом акча коротпой Эрулан Кокулов өттү. Бир мандаттуу округтан акчасы жок акын Мирлан Самыйкожо өттү. Булар бир күндө мамлекеттик кызматта иштебеген балдар, жаштар. Шайлоонун шарттары мындан ары да өзгөрөт, күчөтүлөт. Үгүт иштериндеги катачылыктарды бардык катышуучулар түшүндү. Талапкерлер эмненин үстүнөн иштөө керектигин түшүндү. Азыр бирөөлөрдүн огородуна таш ыргытуу, жамандоо же ушактарды таркатуу эмес, өнүктүрүү программалары менен элди көбүрөөк тааныштыруу жаңы кадам болууда. Куруу убадаларга эч ким ишенбейт. Эл бирөөнү каралоого муктаж эмес. Бирөөлөрдү жамандоо позициясынан эл анын деңгээлин гана көрүп жатат. Жамандаган сайын атаандаштарынын кадыр баркын көтөрүп, даңкын күчөтөт. Шайлоодо эл өзү эргеп тандап алды. Эл мыктынын мыктысын тандады. Биз аны көрдүк. Шайлоого аттанган талапкерлер өздөрүнүн чыныгы салмагын көрдү. Азыр элибиз өзгөрдү, дейт Садыр Жапаров. Булак супер чекиткейчи. Садыр Жапаров адилетсиз камалганда биз чырылдап, күндүн ысык суугуна карабай жүргөн элек. Ошондо ушунчалык адилетсиздиктен жүрөгүм безилдеп калган эле. Ооба, сын ачуу болот, бирок сындоо менен ар бир бийлик, ар бир инсан өсөт, мактоо менен чөгөт. Сындар орунсуз болсо, туура бийлик, туура адам гана маани бербейт. Жумушу менен, ийгилиги менен тебелеп салат. Молдокматов, Куренов, Калмаматов, Аскар Акаев кылган чыккынчылыкты кылган эмес. Азыркы бийликке айтарым, уялгылачы. Уят эмеспи? Коррупционерлердин баарын бошотуп, эркиндикке чыгарып, келечек деген жаштарды камай берүү менен эч качан өнүкпөйбүз. Жаш азаматтарга боштондук. Орозайым Нарматова. Жол кырсык. Быйыл Кара Сууда 51 киши каза болду. Жыл башынан бери Кара Суу районунун аймагында 327 жол кырсыгы катталган. Бул туурасында Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 85 учурга өскөн. Жол кырсыгынан 51 адам каза болгон. Былтыркы жылы 46 адамдын өмүрү кыйылган. Жарат алгандар 618. Былтыр 366 адам денелеринен ар түрдүү жараттарды алышкан. Талдоо көрсөткөндөй, жол кырсыктары айдоочулар тарабынан жол кыймыл эрежесин сактабай, ылдамдыкты жогорулатып, туура эмес оозуп өтүү учурунда жасалган кырсыктар басымдуулук кылганы белгилүү болгон. Булак репортер чекиткейчи. Туулган 9 күчүктүн тунундай борсойгон Калмаматовдун айдагы жарашып далайга ажылдады. Кой дегенди укпай койколоктогон бул саясатчы Сөөрөйдүн акылы кем, өз туруктуу позициясы жок экендиги көрүнүп эле турду айткандарынан. Ажылдап ашача бандиттик өлкөдө жашап жатабыз дегенге чейин барган бул бала дөбөт ишенген кожоюнун акыркы учурдагы абалын байкап, жылт коюп четке чыгып кетүү ою болушу толук мүмкүн. Негизи торпок көздөнгөн, каректери майланышкан адамдар сладколюб болушат эмеспи? Бирок табиятынан коркок. Былтыркы октябрдагы ишке ашпай калган схемасын быйыл ашырууга жандал басташкан батышчылардын ойлору ордунан чыкпады. Эл толкуну чыкпасына көзү жеттиби же булардан өзүнө жакшылык болбосун түшүндүбү? Мадумаров бул жолу аларга сыртын салды. Бирок өз тарапташтары блогерлер аркылуу бийликти алсыратуу максатында кайра эле алар менен иштеше баштады. Бул жүрүшү менен Мадумаров мамлекетке да өзүнө да жакшылык алып келбейт. Мадумаров батышчыларга эч качан ишенбейт. Бирок бул учурда аларды колдонгусу келет. Мына сага сасыган саясат. Убактылуу өкмөттүн мээсин көзөгөн, түнкү уйкусун качырган айтылуу кара кутуча маселеси эмне менен бүтөт? Улуу трагедияга жол берген же түздөн-түз себепкер болгон адамдар өз жазаларын алышабы? Тарых тастыкталышы керек. Бул жерден миңдеген адамдардын кандуу көз жашы, энелердин айтып болгус кайгы муңу, жесирлердин, жетимдердин көргөн азап тозогу камтылган. 10-жылдагы улуу трагедия ачык айкындалса, мамлекетибиздин туруктуулугуна зор салым кошот. Анткени көптөгөн адамдардын жүрөгүндө бийликке деген ишеним пайда болору шексиз. Ар бир коктунун князі болууга умтулган адамдар трайбализмди ашкере колдонушууда. Максаттары белгилүү. Элибиздин кандайдыр бир массасы алардын таасиринде жүргөнү өтө өкүнүчтүү. Бул көрүнүш Великое Русское княжествонун элесин берет. Миңдей жыл мурда орустарда дал ушундай абалда болушуп, бири-бири менен кырчылдашып жатышчу эле. Князьдар биринин көзү бири ойдуртуп салган учурларда болгон. Анан монголдордун тепсендисинде көп жылдар жатышты.
Падышабыз Садыр Жапаровка чың ден соолук, кажыбас кайрат, сабырдуулук, анан дагы кемеңгерчиликти каалаймын. Мамбет Бөдөшев.